Союз малында союздагы көргөнбүз. Мына азырда көрүп келе атабыз. 32 жылдан бери кайсы президент кандай иштеди бардыгын көрүп атабыз. Мына Кудайдан калбай калыс сүйлөш керек. Мына Садыр Жапаров президент болгондон бери кандай жакшы иштер болуп атат. Эми о союз малында Усвалиевдин малында берилген мына Кемпироват. Кемпироват жөнүндө өтө катуу тополоңгулуп атышат. Эми муну дагы камчылык ташыйып баш болуп жакшы жагын чечишке аракет кылып атышат да. Садыр Жапаров жакшы жагына чечишке аракет кылып атат. Анын ушу жакшы жагына чечип аткан нерсени атайлап пропаганда кылып, мынандай болду, андай болду, жерди берүүдү. Ушу Садыр Жапаров менен ташыйып чек араны береби? Айтты го өзүнүн сөзүндө айтты го. Биз эч кимге кол салбайбыз, эч кимге көз артпайбыз. Бирок 1 метр жерибизди дагы эч кимге бербейбиз деди. Ким качан агрессия кылып кол салса, ага жооп бергенге даярбыз деди. Ушунчалык сөз сүйлөт, эми кандай деп сүйлөш керек дагы. Аракетине рахмат ушуга. Анан эл дагы ушуну түшүнүп, жанакындай бир пропагандистердин тилине кирбестен бардыгы туура түшүнүп, мамлекетти сакташыбыз керек. Биздин мамлекет күчтүү мамлекет болуш керек. Кыргыз мамлекети бардыгы жанакы неме айткандай, бардык байлык бар. Жердин алында түкөнбөгөн гендерибиз бар. Ушуларды мына бийликтегилерге жөн коюп, аракетине колдоп аракетин турсак, Кудай кааласа мамлекет оңолот. Эч кандай Кудай кааласа тынччылык болот, заманыбыз оңолот, мамлекетибиз бай мамлекет болот, чек арабыз бекемделет Кудай кааласа. Только эле ушу мына бийликтегилерге тоскоолдук кылбастан колдоп, жөлөп, таяп турсак эле оңолот мамлекет.